Салам, менин атым Жаңыл. Көрүп турганыңардай эле мен аябай деле арчыра эмесмин. Бирок мен бул нерсени эч кандай проблема катары көрбөйм. Балдар болсо мени жакшы көрүшөт, артыман чуркашат. Бирок бул нерсе дайыма болгон эмес. Силер кантип деп сурашыңар мүмкүн. Анткени силердин айланаңардагы толук кыздар же аябай өзүн жаман көрүшүп, өзүнө ишенбегендер, же өзүнө аябай ишенип, өзүн супсулуу сезгендер. Албетте менин сырым андай эмес. Мени көрө албагандар артыман шыбырашышат. Мен балдарды коркутуп, алар менин артыман чуркабаса, мен алардын бүт тууган уругун кошуп туруп жеп коем деп. Же алардын үстүнө тумчуктуруп отуруп алам деп коркутат экенмин. Мунун баары калп. Сенин жашооңдо бир нерсе өзгөрүш үчүн сен көп сыноолордон жеңишиң керек дейт. Мына ошондой менде дагы болгон. Мурда мен аябай өзүмө ишенбеген кыз болчумун. Бирок мен балдар менен аябай сүйлөшкөм келчү. Аларды байкаштырчумун. Анан сүйлөшкөнгө келгенде эле кызарып баштайм. Мен тамашалаганга аракет кылчумун. Алар болсо ыңгайсыз абалда калчу. Мен дагы көбүрөөк кыжалат болуп тердеп баштачумун. Ушундай учурларда мен жердин астына кирип кеткенге даяр болчумун. Анан эптеп сүйлөшүүнү токтотуп кетип калгым келчү. Же бала менден биринчи кетип калчу. Мен бул нерседен тажадым. Ашыкча весттен арылышым керек деп чечтим. Спортзалга да бара баштадым. Диеталарды карап, эң эффективдүүсү булгургак диета экенин билдим. Бир дагы суу ичпейсиң. Спортзалда мен эң оор программаны тандадым. Мен кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү кааладым. Ошондуктан бүт күчүмдү жумшайм деп чечтим. Эч суу ичпей коюу мен үчүн оор болду. Ошондуктан болушунча аз суу ичип аттым. Жыйынтыктар бат эле байкала баштады. Мен балдар менен сүйлөшүп жатканда тердебей калдым. Бул нерсе мага мотивация берип, мен залга дагы көбүрөөк аракет кылып, сууну аз ичип аттым. Мен азыр түшүнүп жатам. Мунун баарын баштап жатканда шашпай, бара-бара болуш керек болчу. Бирок мен тезирээк жаңы жыйынтыктарды көрөм деп, организмди кыйнап коюптурмун. Мен ооруканага түшүп калдым. Катуу ачкалыктан, анан организмдин чарчап калгандыгынан. Бирок мен бир жуманын ичинде кайра мурдагыдан да көбүрөөк толуп кеттим. Мен өзүмдү күзгүдөн көрүп аябай жаман болдум. Кылган аракеттеримдин баары тепке кетти. Ушундай болуп жашагычакты жашабай эле койгонум жакшы деп ойлодум. Мен көп дары ичип алып өлөйүн деп чечтим. Санитаркадан толтура дарыны урдуп алдым да баарын жедим. Анан жаттым, күтүп. Бир малда жакындарымдын баарын эстеп баштадым. Атамды, апамды, туугандарымды. Алар мен жок эмне болушат? Кайра өлгүм келбей калды. Мен тура калып, мен азыр палатада өлүп калам. Мени карагыла деп кыйкырдым. Медсестра чуркап келди. Дарынын тышын көрүп, бул деген ич алдырма да, деди. Мен андан кийинкисин уккан жокмун. Дааратканага чуркап бардым. Тыңыраактагы ойлой албайм, жүдөм иштесе, деп өзүмө жиндемдим. Мен суицидтин ар кайсы түрлөрүн ойлоно баштадым. Оорукананын 8-этажынан секирем деп чечтим. Эң ийгиликтүүсү эле ушул болду. Эмнеге биринчи эле ушуну ойлогон эмесмин дедим. Канчанчы этаждан секирсем чын эле өлөм. Анан дагы денем чачырап, бөлүнүп калбай өлөм. Анткени өлгөндөн кийин мени дагы көмүш керек да деп ойлонуп аттым. Доктурлар атам-апамдарга менин суицид туурасындагы аракетимди айтышыптыр. Анан атамдар жакшы психологду чакырышты. Бир жумадан мен суицид жөнүндө эч ойлонбой калдым. Атам-апамдар мага жеке тренер, анан диетолог жалдап беришти. Психологко баргандымды улантып аттым. Ал экөөбүз жакшы дос болуп калдык. Мен 11 килограммга арыктадым. Өзүмдү кабыл алып, жакшы көрө баштадым. Өзүмө жарашыктуу кийимдерди тандап кие баштадым. Өзүмө болгон ишенич пайда болду. Балдар менен дагы жакшы сүйлөшө баштадым. Атам аябай кубанды. Ал эми мен үчүн камсанабай, өзүнүн кыялын ишке ашырайын деп чечти. Ал көптөн бери биздин шаардын мэри болгусу келип жүргөн. Мен өзүмө ишенгенден бери менин артымдагы балдар көбөйө баштады. Мен аларды тандаганга шашпай эле, жөн эле сүйлөшүп, ошондон рахат алчумун. Мен апарык деле болуп кеткен жокмун. Баардык нерсе өзүңө ишенгенден, позитивдүү көз караштан, анан баарына болгон жакшы мамиледен экенин түшүндүм. Ошондуктан мен залдагы машыгуумду таштадым. Диетамды болсо кармап жатам. Ошон үчүн весим өзгөргөн жок деп ойлойм. Мен тандап отуруп, акыры өзүмө жакшы жигитти тандадым. Ал дагы политик болгусу келет. Атам экөө тил табышат деп ойлойм. Ал мени аябай жакшы көрөт. Мага дайыма гүл берип, кээде таттууларды дагы алып берет. Башка балдар менен деле сүйлөшүп турам. Дос катары. Мен сүйлөшпөй кое албайм.
Мен бул нерсеге эптеп жеткем. Азырынча той элекмин. Анын үстүнө менин жигитим менин артыман көп эле балда чуркайт экенин билсин. Өзүн тыштап койбосун дейм. Атам шайлоодон жеңип чыкты. Сүйүнгөнүнөн менин жигитиме машинасын белекке берди. Менин кызым жөө жүрбөсүн деп. Азыр менде баары жакшы. Мен жашоону жакшы көрөм. Ойлонуп жатам, тоок кыздарды өзүнө ишенүүсүн өрчүтө турган курс баштасамбы деп. Силерге дагы ишенич жана позитив каалайм. Өзүңөрдү жакшы көргүлө жана биздин каналга катталууну унутпагыла. Баарыңарга салам. Мен Бегимай, а бул менин апам. Ал аябай жаш көрүнөт. Саркеч да кийинет. Кээде эжең аябай сулуу экен дешет. Бардык досторум жана тааныштарым сенин апаңдай апабыз болсо деп суктанышат. Бирок мен каалабайм. Ал менин жашоому аябай тоскоолдук жаратат. Апам мени менен оңой эле отуруштарга бара алат. Ошондуктан ал мен үчүн эң жаман отуруш болот. Ошол жердегилердин көңүлүн өзүнө буруп, кызыктуу тамашаларды айтып, жыргашып жана кызыктуу оюндарды уюштурат. Менин капалып отурганымды көрүп, көңүлүмдү көтөргөнгө аракет кылат, ал мени ого бетер кыжырлантат. Мунун баары кичинекей кезимде эле башталган. Досторумду дайыма конокко чакырып, менин оюмча, апам досторду табышыма жардам берип жатса керек. Анткени мен кичинемден бери түнт кызык болчумун. Бирок анын жардам бергени чоңойгон сайын күчөй баштады. Ал ар дайым кызыгып досторумду сурай берет. Каякта болдук, эмне жөнүндө сүйлөштүк, кимдер менен тааныштым. Апам бат-баттан баарын конокко чакырат. Мен каршы боломун. Бирок мени бат эле алдап коет. Досторумдун баары макул эле. Жада калса тамашалап, эгер апаң келбесе, сен деле келбей эле кой дешет. Бул мени аябай тынчсыздандырат. Бирок апама ошол жөнүндө эч нерсе деп айткан эмесмин. Себеби коркчумун. Анткени досторумдун мага болгон мамилеси бузулуп, урушуп кетебизби деп. Себеби мен жаңы досторду табышым оор болот. Мен жаңы досторумду жашыра баштадым. Бир бала менен таанышуучу баракчасынан тааныштым. Биз көпкө СМС жазыштык. Анан жолугушууга убакыт келди деп чечтим. Экөөбүз шаардын четиндеги кафелердин биринде жолугалык деп сүйлөштүк. Анткени тааныштарымды жолуктуруп калуудан корком. Биз аялдамадан жолугуп кафеге басып кирдик. Жолдон ал ар кандай тамашаларды айтып берди. Жана да жылдыздуу бала экен. Ичимден өзүнчө ойлондум. Бул бала менин апамды үйлөнүү тойдо эле тааныштырам деп. Маанайыбыз жакшы абалда кафеге кирип, бир столго отуруп, официантты чакырдык. Бир маалда тааныш бирөө кафеге кирип келип, маңдайыбыздагы кыздын артында бир киши менен сүйлөшүп жатты. Анан ал апам экенин түшүндүм. Эмне кылам деп шашып ойлоно баштадым. Жолугушууну токтотуп кетип калсамбы? Бирок ал эмне болгон киши экени кызык болуп жатты. Балким апам бирөөнү табып, мени досторум менен жайыма коёр. Баарын түшүндүм да, акырын жигитиме билгизбей, шпиондор сыяктуу менюдан көзүмдү чыгарып, апамды аңдып жаттым. Жаңы таанышкан жигитимдин көз карашын байкап калдым. Ал мени шектүү карап жатыптыр. Бирок сүйлөгөнүн токтоткон жок. Биринчи жолу кыздык шылтоолорумду колдонуп кеткенге аракет кылдым. Ар кандай сөздөр менен кечирим сурап, мага аябай жакты деп, биз дагы сөзсүз жолугабыз. Мен кечки электе кетишим керек деп шаштым. Ооруп калдым деп аша чаап койдум окшойт. Бала шок болуп калды окшойт. Ооруп калсаң тез жардам чакырайынбы деди. Мен ага жашынып алып кафеден чыгып кеттик. Биз коштошкондон кийин толтур СМС жаздым, сарсана болбосун деп. Кайда жүрбөйүн апам мени аңдып жүргөндөй. Өзүмдү колго алып, апама баарын ачык айтып сүйлөшөйүн дедим. Качан апам үйгө келгенде, маанайы жакшы экен. Байкашымча жолугушуусу жакшы болгон окшойт, меникине караганда. Бул ого бетер жинимди келтирди. Анан мындай дедим. Апа, биз тезинен сүйлөшүшүбүз керек. Алтыным, мен душка түшүп кичине эс алып алайын. Жок, эгер азыр сүйлөшпөсөк, мен кетип калам, десем апам таң калып диванга отурду. Макул, мен сени угуп жатам. Сиз мени аябай эле коргоп жатасыз. Жетишет, мен эбага эле чоңойгом. Досторум менен сизсиз жолуккум келет. Анткени ар дайым баарынын көңүлүн өзүңүзгө буруп аласыз. Каякта, эмне кылып жүрөсүң, ким менен тааныштың, жана эмне кылдыңар деген сурактарыңыздан тажадым. Эгер кааласам, өзүм эле айтып берем. Сага чындыкты айтканга убакыт келиптир. Сенин менин жаман апа деп ойлошуңду каалабай. Ушундай жообу мени тынчсыздандырды. Качан сен боюмда барда, атаң жаман досторго кошулуп, жаман иштер менен алек болуп, сенин төрөлүшүңдү көрбөй көз жумган. Бул мен үчүн чоң сокку болгон. Сенин дагы жоготуп ала жаздагам. Ошондон бери тынчсыздана берем. Сени атаңдын жолуна түшпөй, жакшы досторду күтсө экен деп. Мен баарын сезип жатам. Сага ыңгайсыз болуп жатканын. Мен психологко бара баштадым. Коркуу сезимдеримден арылып, сага көбүрөөк боштондук берейин деп. Мен шок болуп калдым. Баарын түшүндүм. Мага эмес, апама жардам керек экен. Биз кучакташып ыйлап жаттык. Апа мени аябай коргоп туура кылдыбы? Мен билбейм. А силер эмне деп ойлойсуңар? Комментарийге жазгыла.
Каналга жазылгыла жана досторуңар менен бөлүшкүлө. Жаңы бөлүмдөрдү өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басып койгула.